Канат Хасанов агабыз бизди сотко берсе дагы, жаман сөздөр менен тилдесе дагы, биз аны баары бир жакшы көрө беребиз. Боже, какой типаж! Браво, браво! Урматтуу бир туугандар, 28 январь күнү кодекстеги акча же деген сөз аттуу ролигибиз чыккан. Обязательно көрөм. Туура түшүнгөн адамга бул чыгарылыш конкреттүү бир иш боюнча расмий документтердин же күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүнүн негизинде тартылган иликтөө эмес. Бул жөн гана коомдогу терс көрүнүш жөнүндөгү ролик. В принципе, логично. Биздин ролик социалдык түйүндөргө жарыялангандан кийин Канат Хасанов агабыз телефон чалып нааразычылыгын билдирди. Өчүрүп коюубузду талап кылып, сотко берүү боюнча дагы сөз болду. Канат байке, сиз экөөбүз бири-бирибизди жакындан тааныйбыз. Сиз мамлекетибизде төбөсү көрүнгөн, тажрыйбалуу адвокатсыз. Керек болсо мен сизди тажрыйбалуу саясатчы катары дагы жакшы билем. Сиздин билимиңизге, тажрыйбаңызга жетиш үчүн биз дагы көптөгөн жылдар бою иштеп, жашашыбыз керек. Карандаш! A pencil? Yes! Стол! A table? Yes! Канат байке, биз аталган роликти өчүрө албадык. Себеби үтөгүдөй аз болсо дагы биздин ар бир чыгарылышты күтүп көргөн көрөрмандарыбыз бар. Блеск! Ушул күнү жалпы баракчаларды кошкондо 25 000 көрүүчү көрдү. Сколько? Биз менен ондогон мекендештер байланышып жатышат. Бирок алар сиз жайында бир дагы терс пикир айтышкан жок. Соттордун туура эмес чечимдерин сындап атышат. Канат байке, биринчиден, Мыйзам Нурунун текстинде сиз жайында бир дагы жаман сөз жок. Экинчи маселе, Динара Саметтин сиз жайында айткан сөздөрү ачык булактарда эле жүрөт. Миңдеген мекендештер перепост кылышып, миңдеген Facebook баракчаларда жүргөн видео. Өзүңүзгө белгилүү болгондой, ачык булактардагы маалыматтардын булагы биз болбогондон кийин алардын мыйзамдуулугун далилдөө биздин милдет эмес. А вот это явно не моя проблема. Канат байке, сиздин патриоттордун укугун коргоп жүргөн эмгегиңиз ат көтөргүс. Сиздин деңгээлиңизге жеткенге бизге али көп бар. Сиз бизди жаман сөздөр менен тилдесеңиз деле, сотко берсеңиз деле, биз сизди сыйлай беребиз, жакшы көрө беребиз. Себеби биздин максат жемкорлор менен күрөшүү. А сиз болсо акыйкатты издеп жүргөн чыгаан адвокатсыз. Спасибо. Сизге эки дүйнө жакшылыктарын каалоо менен Мыйзам Нурунун жалпы жамааты.